Кайра куруу доору биздин күнүмдүк турмушка көптөгөн көрүнүштөр менен катар дагы бир өзүнүн баскынчыларын алып келди. Тагыраак айтканда, бул чыгыштан, батыштан, түндүктөн, түштүктөн бизи бастырып келе жаткан видео продукция. Мейли порнография болсун, мейли эротика болсун, балким бестселлер, триллер. Иши кылып мына ушул мурда биз көнбөгөн видео продукция биздин үйүбүздө өзүнүн ордун ээледи. Албетте, бул баскынчылыктын башында биз басма сөз беттеринен көптөгөн дебаттар жүргүздүк да, кечиндигөө келип, баары бир мына ушул продукцияга башыбыз тийип көрүп отурдук. Мына ушул продукциялардын, ушул баскынчылыктын феномени эмнеде болду экен деген суроо менен жаңы баракчаны ачууга аракет жасадык. Ал эми бул баракчанын алгачкы бети албетте мына ушул видео продукция биздин Кыргызстанга таралчу чекиттери, булактары кайда болду экен? Булар деги эле эмне болгон булактар? Ошол жөнүндө кичинекей биздин чакан сюжет. Ал эми калган сөздү кийинки сандарда дагы улантарбыз. Демек биздин чакан чыгармачылык топ Борборуста Чүй проспектисинин 194-үйүнөн орун алган темир фирмасы тарабынан уюштурулган видео продукцияларды таратуучу чакан дүкөнгө жол тарттык. Кадрда фирманын директору Чыналиев Абдулдабек Сакишевич. Силер ушул кассеталарга каяктан аласыңар? Биз негизгисин Алматыдан, анан Москвадан алып келебиз. Жаңы чыккан фильмдерди барып, дайыма ошол жерден карап, тандап алып келип турабыз. Силер ушул кассеталардын баардыгын көрүп чыктыңарбы өзүңөр? Көрүүгө баарын болбойт го. Просто физически невозможно. Анан силер алып келген кинонун ичинде жана порнография же болбосо мындай бир жат көрүнүштөр пайда болуп калсачы? Биз андай кылбайбыз, просто тез жүргүзүп кетебиз, көрөбүз да ичинчи. Анан сатууга болобу деп эметип кетебиз да. Атак баарын көрүп чыгыш. Мына ушул кинолордун баардыгы эле официалдуу иштеп чыккан кинолорбу, же мындай официалдуу негизделген кинолорбу, же пираттык жол менен алынган кинолорбу? Мен айтайын деген Алматыдан, балки Москвадан мындай уурдалган кинолорбу дегенде. Биякта уурдалган кинолор болбойт. Уурдалган кинону дагы сатыш кыйын да. Уурдалган кинону сата албайбыз. Бизге эмне рисковать этимде кереги бар. Жакшы бүт баары тең закондуу түрдө келген кинолорду сатабыз. Биздин Кыргыздын кинолорунан барбы? Кыргыздын кинолорунан азырынча жок. Анткени биздин Кыргыз видеопрокат Золотой фонд деп катып коет экен, кинолорун эч кимге бербей. Биз ала албай жүрөбүз. Мына кытайлык кыргыздар күн сайын келип сурашат. Кыргызча кино бергилечи деп. Кытайда кыргыздар көп да, көрөбүз дейт экен. Анан кыргызча кино көрөлү десе, кыргызча кино таап бере албайбыз. Бияка видеопрокат бербейт. Эмнеге бербейт? Деп катып коет экен. Силер көчүрүп эле аласыңардан? Көчүргөнгө да бербейт. Акча төлөсө да бербейт, такыр. Кызык факт. Айтыңызчы, Абдулбек байке, өзүңүздүн балдарыңыз көрөбү ушу видиктерди? Көрөт. Кандай деп ойлойсуз? Булар ушул тарбияга тийгизген таасири? Эми тарбияга негизи терс таасирин тийгизди деп деле ойлобойм. Биз негизи берип атканда деле кинону көрсөтүп атканда деле ар кайсы кинону көрсөтө бербейбиз да балдарга деле. Аны деле өзүнүн жолу менен мультфильмдерди көбүрөөк көрсөт дегенде, мындай зрелищный боевиктерди көрсөтүп, кичине жакшы фильм. Жок, муну тандаганды билген ата-энеге жакшы. Мисалы үчүн сиз тандап. Тандаганды билбей эле, мисалы үчүн баласы менен аялы үчөө чогулуп алып порнография көргөн үй бүлөлөр бар. Эми ал үй бүлө өздөрү жооп берсин да. Мен андайларга отвечать эте албайт экенмин, анткени билбейм кандай деп айтыш. Айтыңызчы, турмушта кино, театр, опера, балет деп бөлө турган болсок да искусствону. Ушул видиктин орду канчанчы орунда болушу мүмкүн? Ошол видиктин орду эң эле серединкасы деп ойлойм да. Анткени эч кандай эчтекени сүрүп чыга албайт да, искусствонун түрү көп да. Анан бир түрүн эч качан сүрүп чыкпайт да. Бир түрү менен бир түрү байланыштуу.